Казакстандын Алматы шаарында Digital Алматы 2025 эл аралык форум өтүүдө. Салткайланган Санарип жаатындагы ири иш-чарага 20дан ашык мамлекеттин өкүлдөрү келген. Форумдун ичине Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына келген өкмөт башчылары да катышты. Аларды Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов тосуп алып, Санариптик долбоорлордун көргөзмөсүн тааныштырып чыкты. Бул болсо юстицияда колдонулуучу электрондук система. Онлайн оплата задолженности. То есть, если Биз Санарип технологияны колдонуп, сот аткаруучу робот иштеп чыктык. Мисалы, адамдын карызы болуп, ага карата чектөөлөр болсо, банктык тиркеменин жардамы менен эле карызды төлөөгө шарт түзүлөт. 15 мүнөттүн ичинде баардык чектөөлөр жокко чыгарылат. и сняты все обременения. 10 жылдан ашуун убакыттан бери Санариптик трансформация Кыргызстан үчүн стратегиялык артыкчылык болуп саналат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Digital Алматы 2025 Санариптик форумунун пленардык сессиясында сөз сүйлөп жатып айтты. Минкап башчысы туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн жасалма интеллекти мамлекеттик процесстерге системалуу жана масштабтуу интеграциялоо керектигин билдирди. Искусственный интеллект – наш общий приоритет. Жасалма интеллект биздин жалпы приоритетибиз. Ал бүгүнкү күндө дүйнөлүк технологиялык ландшафттын ажырагыс бөлүгү болуп калды. Биздин өлкөлөр үчүн анын потенциалын пайдалануу гана эмес, технологиялык процесстин активдүү катышуучулары да болуу маанилүү. И предоставляя ответы ЕАЭП өлкөлөрүнүн ийгиликтүү санариптик трансформациясы үчүн санариптик өндүмдөрдү жогорулатуу, стартаптарды жана инновацияларды колдоо, кибер коопсуздук сыяктуу багыттарга басым жасоо зарыл. Муну айткан Адылбек Касмалиев бирдиктүү координациялык орган түзүүнү сунуш кылды. наш регион имеет все шансы стать глобальным цифровым хабом. Аймакта глобалдык санариптик хаб болууга баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул контекстте аймактык долбоорлорду башкаруу жана стратегияларды тегиздөө үчүн бирдиктүү координациялык орган түзүүнү сунуш кылам. Кыргызстан мындай органды түзүү боюнча пилоттук долбоорду демилгелүүгө жана өз ара аракеттенүүнүн биринчи этабы үчүн платформаны сунуштоого даяр. Кыргыздын залкар ойчулу Жусуп Баласагын айткандай, билим адамдын жолун жарык кылган нур. Биз биргеликте биздин аймакты санариптик инновациялардын жана туруктуу өнүгүүнүн борборуна айланталабыз. Такие концептуальные проекты Форум быйыл 7-чи жолу өткөрүлүп жатат. Жыл сайын тематика алмашканы менен негизги максат санарип технологияны өнүктүрүү ойдон калууда. Быйыл жасалма интеллекти экономика, каржы, медицина, билим берүү жана кибер коопсуздукка интеграциялоо темаларына өзгөчө маани берилүүдө. Санариптик иш-чарага 220 компаниянын өкүлдөрү катышып жатат. Бул форум салткайланган иш-чара. Былтырдагы келип жасалма интеллект боюнча көп жаңы нерселерди көрүп кеткенбиз. Тагыраагы аны жашоонун бардык тармактарына интеграциялоо боюнча долбоорлор менен таанышканбыз. Бул жылы дагы көп кызыктуу долбоорлор болот деп ишенем. Мы только приехали, я думаю, что в этом году будет не менее интересно. Digital Алматы 2025 эл аралык санариптик форуму 2 күнгө созулат. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.